4 кабаттуу имарат терезелери темир тор менен тосулуп, алыстан келе жатканда эле аялдардын кыйкырган үндөрү угулуп, башын жерге салган караандар көрүнөт. Бул оорукана Жалал Абад областык психикалык жана наркологиялык саламаттыкты сактоо борбору. Мында бейтаптар 30 күндөн 45 күнгө чейин күнү түнү дарыланып турушат. Бейтаптардын ар кандай оорулар менен келет. Психикалык жактан жабыркаган жана биз аракечтикке көз каранды, баңгизатка көз каранды бейтаптары дарыланууда. Бүгүнкү күндө алардын өзү дарылануу мөөнөтү ар кандай болот, адамдын бейтаптын өзүнүн состояниясына, өзүнүн дартына, диагнозуна жараша ошондой эле биздин клинический протокол бар. Клинический протоколдун негизинде кээ бир адамдар, кээ бир бейтаптары 30-40 күнгө чейин дарыланышы мүмкүн дартына жараша. Кээ бирлери эгерде жеңил дарт менен болсо, анда 15 күн, 20 күнүн ичинде дарыланып чыгып кете алышат. Жалал Абад областык психикалык саламаттыкты сактоо борборунда акыркы 9 айда 8000 тегерегинде бейтап катталган. Алардын ичинен 200дөй психикалык оорулар жана баңгизатына көз карандылар. Мында кайрылгандарга 17 психиатр адиси жардам көрсөтөт. Элдер чыгып туруп, мындай деп айтты да, сайыз мезгилде биздер иштегенибиз баардыгын кылганбыз, ошол акчага ошол больница курулган. Эми биз баардыгы ошол жерге барып дарылана берет, биз кантип алып барабыз бу жерге деп да, узактыгы 150 км, 130 км деп да. Ушундай шарттар болгон, ошондо элдер чогулуп, площадька чыгып, 200-300 адам чыгып туруп, анан бир кемпирди таап келишиптир, 60-70 жаштагы. Ошонун бабасы ошо жалалатып болот экен да. Анан Кызылжарда кайтыш болуп кеткен экен. Туруп да келе албаптыр, анын акчасы жок экен да, машинеге салып келгенге, башка машина бербептир эчкен. Анан ошол чыгып туруп, эмнеге мен баламы Кызылжарга көмүшүм керек, эмнеге ошол больницаны бияка жылдырбайт, элге жакындатпайт деген проблема чыгышчу болгон да. Анан ошон үчүн ошол жерден бөлүп берге койду да. Буга чейин психикалык жактан оорулуу адамдар үчүн клиникадагы көрсөтүлүп жаткан кызматтар талапка жооп береби, алардын укугу корголуп жатабы? Ушул сыяктуу суроолорду талкуулоо максатында уюштурулган тегерек столго укук коргоочулар, аймактык тескөөчүлөр жана дарыгерлер катышты. Именно биздин жылдык баяндама боюнча биздин рекомендацияларды ар бир МВД, ГКМБ, ГСИН, Министерство здравоохранения бүтүн өзү рекомендациябыз берилиптир. Эми биз на основании этого постановления келип туруп силерден требовать этебиз. Жыйында бул багытта бир топ пикирлер ортого салынды. Психиатриялык ооруларды айыктыруу кыйынга туруп жатканы айтылды. Алкоголизм жана наркомания ооруларын дарыласа болот. Бирок алда убакыттын өтүшү менен кайрадан кайталануусу мүмкүн дешет дарыгерлер. Психикалык ден соолук борбору деп преобразование болуп, Элиза Жолтоева, Бибек Жумабаев, Жалал Абад шаары.